Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов Олимпиада чемпиону жапониялык Наоки Осаканы 19-6 эсебинде жеңди. Махмудов менен Осака 27 мартта Ташкентте өткөн профессионалдык күрөш лигасынын 11 мелдешинде күрөшүп, кыргыз балбаны күйөрмандар көптөн күткөн жеңишке ээ болду. Акжол менен Осака биринчи жолу 2022 жылы Белград шаарында өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалында килем үстүндө беткелип, 7-5 эсеби менен кыргыз балбаны жеңишке жеткен. Бир жылдан кийин алар Азия чемпионатынын финалында жолугушуп, Осака дүйнө чемпионатындагы жеңилүүсү үчүн 4-2 эсеби менен Махмудовдон реванш алган. Акыркы мелдешке чейин алардын жеке кармашындагы эсеп 1-1 болуп тең турган болчу. Эми болсо Махмудов легендарлуу атаандашын жеңип, абсолюттук чемпион аталды.